أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу бир туугандар, биз кайрадан ошол сиздердин өткөндөгү сабакта жооп берилбей калган, үлгүрбөй калган суроолорго жооп берип, ошону сунуш кылабыз. Ошондуктан мына ушул маселеге дагы кулак салсаңыздар, балким өткөндө уга албай калган сурооңуздардын жообун ушул көрсөтүүдөн угасыздар деген үмүттөмүн. Бизге келген биринчи суроо: жигитим телефонун албай жатат, эмне кылсам болот деп сураптыр. Эми жигит телефон албай аткан болсо, демек сени жактырбай турат. Ошондуктан сен телефон чалба. Деги эле шарият боюнча телефон чалган жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Качан турмушка чыгарыңда күйнөө арасындагы түнү менен өкүңөр кечке сүйлөшүп жата бересиңер. Андан кийинки сурообуз: хижап кийип алып туруп тамеки чексе болобу деген суроо. Хижап кийүү бул парз болот дагы, тамеки тартуу макруh болот. Демек бир тараптан союш кылып, бир тараптан күнөө иш кылып жаткан болуп эсептелет, урматтуу. Кээ бир адамдар бар да, хижап кийбей койсоң тамеки тартсаң боло берет, хижап кийбей койсоң сойкурлук кылсаң боло берет дегендей түшүнүп алат да. Тамеки тартуу бардыгына макруh, ал эми хижап кийүү бардыгына парз болгон эсептелет. Бирөө айтат да, сен хижап кийип тамеки тартып жүрөсүң деп өзү жылаңаш жүргөн. Сен жылаңаш жүрүп атпайсыңбы деп айткан адамдын өзү жок болуп калат кээде, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки сөз: жакан деген сөз эмнени түшүндүрөт дейт. Албетте мен лексиконумда жакан деген сөз жок. Эгерде жакаң деп айтса, анда көйнөгүңдүн жакасы, пальтоңдун жакасы деп айтар элек дагы. Ал эми жакан деген сөздү мен түшүнбөйт экем. Ассаламу алейкум, мага дуа берип коесузбу? Амирбек дейт. Амирбек, Кудай таалам жашооңдо өзүңдү амир кылган болсун. Кудай таалам амирлерге бере турган бакыт сага дагы берсин. Кыяматың абат болгон болсун. Эртең мен операцияга киргизет, ошойт мага дуа кылып коесузбу дейт. Кудай таалам ошол ден соолугуңду чың кылган болсун, шифа берсин. Ошол боло турган операцияң Кудай таалам ийгиликтүү өткөргөн болсун бир тууганым. Короодо ит кармаган шариятта кандай каралат, туура болобу, зыяны жокпу дейт. Эгерде короо кайтаруу үчүн, же мал кайтаруу үчүн, же эгин-тегин кайтаруу үчүн, же уга чыга турган тайган боло турган болсо болот дагы. Анан жөн эле кызыкчылыкка бага турган болсоңуз, анда күнөө болот. Ал эми итти үйдүн ичине бага турган болсоңуз, ошол багылган үйгө периште таптакыр кирбей коет. Андан кийинки маселебиз: баланы канча жашта олтургузса туура болот дейт. 4, 5, 6 жашында, 3 жашында отургузсаңыз дагы боло берет. Ошол убакытта бала ооруй турган ооруду деп айтып, жакшы болсо жакшы деп айтып, акыл эси толуп калган болот. Мына ошондой китепте айтылат, урматтуу бир тууганым. Күйөөм Фейсбукта кечке олтурат ислам группасында башка кыздар менен жазышып дейт. Мен кызганам болобу дейт. Жок, антип Фейсбук олтурганда мен да Фейсбукка кирем, бирок маалымат алуу үчүн, маалымат таратуу үчүн, ошол коомчулук менен байланышуу үчүн. Бирок ошол жерде отуруп кечке кыздар менен жазышып отура берген, шарият бул нерсени көтөрө албайт. Сиздин кызганганыңыз эң туура. Ошондуктан өзүңүз дагы жасанып түзөнүп, ошол күйөөңүздүн көңүлүн тапкандын аракетинде болсоңуз иншалла жакшы болот. Ал эми күйөөңүзгө айтарым, мына ошол кылганың бир тууганым арам деп эсептелинет. Ошол аалам сырларына ажылар да катышып жатат го дейт. Ошол ажы болсо да капыр. Ошол ажы болсо да ошо капыр болот, урматтуу бир тууганым. Менин мүчөл жылым эмне кылышым керек? Рахмат, эч нерсе кылбайсың. Курсагың ток кылып, намазды окуп, Кудай деп жүрө бересиң, иншалла жакшы болот. Кызыл көйнөк кийген, көк көйнөк кийген, мүчөлгө чыкканда анткен минткен деген артисттердин сөзү бар. Ал таптакыр туура эмес сөз болуп эсептелет. Мен зина кылдым, күйөөм оорукчан, өзүм да аябай күнөөлүү сезем дейт. Тооба кыл, тооба кыл, тооба кыл. Тооба кылган шарты бар. Ошол күнөөгө кайра кайтып барбаш керек, ошол кылган күнөөсүнө өкүнүш керек, жана чын дилден өкүнүп, о Кудай таалам экинчи мына ушундай кылбайм деп айткан болсо, иншалла тообасы кабыл болот, урматтуу бир тууганым. بسم الله الرحمن الرحيم
ففعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Туура жашоо жана бактылуу жашоо халифатта экенин билип туруп каршы чыккандар мунафыкпы же капырбы деген суроону бирөө кабыргасынан коюптур. Урматтуу бир тууганым, сен ошол халифат дегениң кандай болот? Ошону мага түшүндүрүп берчи. Эгер атын халифат деп туруп, аялдар алкаш болсо, эркектер сойку болуп аткан болсо, анда ошол халифат болобу? Же адилеттүүлүк болуп, ынсаптуулук болуп, баары намаз окуп атып, шарият өкүмдөрүндөй адилеттүүлүк иш жүрүп аткан болсо, ошол халифат болобу? Сага аты халифат деп атап койсо эле, маселе жетиштүү болуп калабы? Же өлкөнүн өзү оңолгон болсо, ошол жетиштүү болобу? Демек, ушул маселени бир аз ойлонуп туруп сүйлөш керек болот. 2 күн бирөөнүн лекциясына барып калсаң, сага чакмак кагазга чийгилеп бир нерсени түшүндүрүп берсе, ошондон кийин келип эле бул туура эмес дегенди ойлонуш керек болот да. Бардыгы революциондук жол менен эмес, революционный, балким эволюциялык жол менен болгондогусу. Акыры менен барып деңизге бир максатка жеткендегиси жакшы болор эмес беле? Мына Кудайга шүгүр, биздин өлкөбүздө азыр намаз окуганга уруксат берилинген, мусулман адам өзүнүн мусулманчылыгын кармаганга уруксат берилинген, деги эле жеке адам өзү мусулман болуш үчүн аткара турган баардан жол берилинген. Демек, ошол нерсени аз ишке ашырайлыкчы. Кана биздин баарыбыз намаз окуп бүттүкпү? Кана сен үй бүлөгүлөгөндөр баары намаз окуп бүттүбү? Кыздардын баары жолук салынып бүттүбү? Сен бардыгын көт ачыгандан кийин кайра бияктан халифатта отурасың. Ошолор сага халифаттын мүчөсү болуп береби? Ошолор сага халифатты куруп береби? Кана ошол халифат кура турган мусулмандарың деген суроону бериш керек болот да. Урматтуу бир тууганым. Бир жолу эле оозу сөөгү чотуп калаган сүйлөй берсең, анда кандай болот? 1 айлык баланы аборт кылса эмне кылыш керек? Алып туруп көмүш керек, аборт кылган арам болот. Бир гана өлүп калган болсо, же энесинин ден соолугуна зыян тие турган болсо, аборт кылса бир жөн. Жаш жаңы төрөлгөн балага прививка кылдырса болобу дейт. Бул боюнча мен бир макала даярдап атам. Иншалла, балким ошону менен жыйынтык чыгып калар. Истихара окуп көрүңүз. Арак ичкен адамды дуа менен ичирбей койсо болобу же кандай дейт. Аллах ыраазы болсун дейт. Эми ошол дуа кылсаңыз дегенде, о Кудай Таалам ушул адамга арак ичирбей кой деп чын дилден дуа кылсаңыз, албетте чындап ыйласа сокур көздөн жаш чыгат дегендей дуаңыз кабыл болуп ичпей калар. Бирок сыйкырчыдай болуп дуа окуп койсо эле дароо ичпей калат деген албетте кыйыныраак маселе. Бирок замзам сууга дем салып ичирген болсоңуз, иншалла жакшы жыйынтык берет деген үмүттөмүн. Бүгүн базарда соода кылдым эле, мага 100 сом ачыкча берип койду дейт. Күтүп турсаңыз келер, келгенде эсине кайтарып бересиз. Такыр келбесе садака кылып коесуз, же өзүңүз жеп дуа кыласыз. Бир күн келген дагы төлөп бересиз, кыжаалат болбоңуз. Ассаламу алейкум. Биз мурунку түз эфирден тартылган дистерди Центральный мечитте алып жүрдүк эле. Кийинчерээк жаңы сабактарыңызды ала албай калдык дейби. Азыр Насаат медиа ушулар таратып атат. Ушул жаңы сабактардагы шарият теле долбоорундагы сабактардагы тартылып турат. Сиз жанагы ар жуманын 3 жана 6 күндөрү шамдан куптанга чейин Каси мечиттеги сабакка барсаңыз, ошол жерде сабактан кийин ошол балдар сатып атышат. Ошолордон алсаңыз болот. Албетте баасы өтө кымбат эмес. Анын үстүнө түшкөн жанагы каражаттардын көпчүлүгү кайрымдуулукка жумшалат да. Насаат медиа. Андан сырткары Ислам жолу деген сайтка кирсеңиз дагы ошол жерде атайын менин суроо жопторун берилинген, макалаларын жарыяланган. Андан сырткары сиз Устаз Кежи сайтына кирсеңиз болот, Тамчы гезитин алып окусаңыз болот, Кыргызстан жылдызын окусаңыз болот. Ошол жерде айтор, ошо мен зерикпесен сизге жооп жазып берип сунуш кылган болуп эсептелем. Дагы эң негизгиси мына ушул Манас жаңырыгын, андан сырткары ар жекшемби күнү саат 7-ден 8-ге чейин боло турган түз эфирди, андан сырткары жума күнү боло турган мына ушул тартылып коюлган түз эмес эфирди, андан сырткары ошол жекшемби күнү боло турган саат 6-дан 7-ге чейинки 90.9 жыштыгындагы радиону уксаңыз дагы мен тынбай жагымды жаным сизге сүйлөп берип жаткан болуп эсептелем, урматтуу бир тууганым.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamu aleykum ustaz, men okuğa tapşırayın dep jatam, duаңызды бериңиz дейт. Кудай таалам элибизге, жерибизге, динибизге пайда бере турган, пайда келтире турган, пайдага себеп боло турган илим саңа насип кылсын Кудайым. Андан кийинкиси, урматтуу бир тууганым, балам динчил, бирок мага колу тиет, сизди пайгамбардын, шариаттын жолу менен жүрөт деп ойлойм деген окшойт. Албетте суроону этеге келбей калып, урматтуу бир тууганым, кандай балаңыз динчил, сизге колу тиет? Ата-энеге колу тийген адам тозокко түшөт. Ата-энеге колу тийген адам тозокко түшөт. Күндөрдүн бир күнүндө бир адам келип пайгамбарыбызга мен жихадка барам дегенде, ата-энең барбы дегенде, бар деди эле. Фафихима фажахид, барып ата-энеңдин кызматын кылып жихад кыл деди. Керек болсо ата-эненин кызматын кылуу дагы чоң жихад, ошону эстен чыгарбаш керек. Анан ошондуктан мен айтат элем, бир тууганым, ата-энеңе кол тийгизбе. Атаң сени урмак турсун өлтүрүп койсо дагы ага кол тийгизбе. Бул нерсе арам болот. Ата-энең сенин тозок менен бейишиң. Ошолордун ыраазылыгын алсаң бейишке киресиң. Эгерде ошолордун нааразылыгын алсаң, анда сен тозокко түшүп калуу коркунучу бар. Этиет бол деп айтар элем садагасы. Акыйда деген эмне, аны эмне үчүн өткөрөт дейт? Акыйда эмес, акыйка деген дейт. Акыйка дегенибиз бул ошол жандын шүгүрү, Кудай таалам перзент берсе, Кудайга шүгүрчүлүк айтып өткөрүлө турган түлөө Кудайы деген тамак. Ошондой тамак, ошону шариятыбызда бар маселе. Эркек болсо 2 кой союп, кыз болсо 1 кой союп, элди чакырып курсак тойгуза турган бир жакшы той деген сөз болот. Аял киши досума нике кыйган же сөзсүз эле эркек молдо нике кыябы рахмат дейт. Астагфирулла, аял киши нике кыйганды биринчи жолу угуп атам. Аял жана ЗАГСта аялдар болчу эле, бирок молдолордун аялдар нике кыйганы кантип аял киши бирөөдөн сурап таттыңбы, кабыл туттуңбу дейт. Аял киши ошентип сураганга шарият кантип уруксат берет? Жок, бул жакшы эмес маселе. Эгерде күбөсүндө 2 эркек болуп туруп, анан күбөлөр боло турган болсо, анда нике кабыл болот, бирок аял киши нике кыйган жакшы эмес. Ушунча дүйнөдөн, ушунча 2500 эркек молдодон сага 1 эркек молдо чыкпай калдыбы? Сенин күнүң бир аялдын никесине түшүп калды, урматтуу бир тууганым. Ушул кылганың жакшы эмес. Кичине намысыңды ойгот. Нике кыйдырганда көрүнгөнгө караган түбүнө нике кыйдыра бербеш керек, урматтуу бир тууганым. Балким ошол никенин шартын берген алымдарга кыйдырыш керек. Мен ойлоп атам, жакын арада ошол жанагыдай нике кыя турган молдолорго лицензия бериш керек дегенди көтөрүп чыгайын деп атам. Ошентсек, ошондо көрүнгөн адам нике кыйбайт дагы, атайын бир адамдар гана нике кыйыш керек болот да. Ошондо нике туура кыйылат эле. Кээде күйөөсү бар аялга нике кыйылып калат, кээде эмчиктеш бир туугандарга нике кыйылып калат, кээде иддасы бүтө элек башка бирөөнүн аялына деле нике кыйып койгон чала молдолор көп кездешип калат. Бозо иссе болобу дейт. Бозо арам дедик тууганым. Бозо арам. Дагы бир жолу айтам, бозо арам. Итке куюп бериш керек. Таксырым настара сындырабы дейт. Таксырым настара сындырбайт. Эшектин тезеги дагы дара сындырбайт. Никеси жок төрөсөм болобу дейт. Болбойт таксырым эжекеси. Никеси жок төрөгөн болбойт. Күйөөгө тийиңиз. Аюуда болсо эрим бар деп бирөөгө турмушка чыккан болсоңуз, иншалла төрөп алсаңыз, ошону менен бардыгы жакшы болот. Анан өзүңүз дагы зерикпестен бирөөнү жыттап жата бересиз. Мен бир дары ичип жакшы болуп кеттим. Ошол дары менен мендей ооруган адамдарды дарыласам халал болобу дейт. Жок, болбойт. Аны доктор дарыласын. Сен дарылап өлтүрүп албагырың. Сен өлтүрүп алсаң анда күнөөкөр болосуң. Биздин атабыз мас болуп келип каргайт, өтөбү дейт. Өтпөйт мас болуп келип каргаганда, бирок мас болуп келгенде мурда капа кылып койгон болсоңор, ошого каргасанда өтүп кете бериши мүмкүн. Ошондуктан атанын, эненин назарынан калбаш керек, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Элчи авама дуа бериң, ичпей калсын, рахмат сизге дейт. Элчи бир тууганым, арак ичпеңиз. Кудай таалам арак ичип аткан бир туугандардын бардыгын арактан алыстаткан болсун. Арак көргөндө кускусу келе турган болсун.
Kalinin düşünbey kaldım. Buyakta anglizce yazat suronu. Biz tuğanlar anglizce bile albayız. Bizge жазсаңар Kırgızça, Orusça, Özbekçe, Arapça жазıqlar, birok anglizce neptey albay kalam. Assalamu aleykum, sizge Allah razı olsun ajeke. Men sizden jaş jagынан ulumун, birok men elemes бүткүл Kırgızstanга ake boluga taktыктуусуз kaza болгон namazды kийинки namazın алдында kaza kılıp okuuga bolobу дейт. Allah'ım razı olsun taksırım, sıylaganыңызга сыйга сый сырая кабал. Кудай таалам дагы сизди бейиштеги бийик даражалуу орундарга киргизген болсун. Эгерде намазыңыз каза болуп калса, колуңуздан келсе, кийинки намаздын алдына салып каза кылгандыгыңыз жакшыраак болот. Бирок кийинки намаздын убагы чыгып кете турган болсо, анда кийинки намазды окуп алып туруп, андан кийин гана каза кыласыз. Ошентсеңиз туура болот. Аллахым сизден ыраазы болуп, окуган намаздарыңызды кабыл кылсын. Ныло боюнча пикириңиз дейт. Бул боюнча пикирди айттык. Biz düşünbөгөн Кудайдын бир жараткан маклуктары, ошондой дагы бир аалам болсо керек. Муну энело деп окушат. Анан биз кыргызча окуганда ныло деп эле бүтүрүп кое калабыз. Өткөндө бирөө айтат, Нүлт деген гостиница бар экен дейт. Каякта деп таппай жүрсөм, көрсө Хаят дегенди Нүлт деп окуп кое калыптыр. Ошол сыяктуу мен дагы сиздин айтканыңызды ныло деп окуп кое калдым. Телефондон 3 талак десе кандай болот дейт. Бул боюнча мен өзүмдүн чыккан китебим бар, бактылуулуктун формуласы деп. Ошол китепте ушул жөнүндө сүйлөдүм. СМС талак түшөбү, телефондон талак айтса түшөбү деп. Кыскачасы, эгерде ошол эркек сүйлөп аткан убакта оозунан чыгып туруп, мен сага койдум, бердим деген сөздөр толук айтылынса, телефондон айтабы, жөн эле кагазды ороп алып турба кылып айтабы, айтор талак түшө берет. Эркектин оозунан чыккандыгы эмне мааниге ээ болот. Түшүнмө Куранды, намазды сурап кыйнайт. Эмне кылам дейт? Дароо намаз оку. Дароо намаз оку. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Adamdan жаман кан чыгарабы жана кайсыл жерде дейт. Бул ошол доктор Замир дегенди айттым баядагы өткөн сабакта. Бул эмне Манас проспектисинде автодорожный техникумдун жанындагы зданияда доктор Замир деген бир тууганыбыз кан чыгарат. Ошол жерге барсаңыз, ошол жерде Замир доктордун кабинети бар. Бул Манас проспектиси 50-үй болуш керек адашпасам. Зияратка барып, курмандык союп, андан кийин арбактар аркылуу бата чыгарышат дейт. Бул албетте ошол туура, бул туура эмес. Бая бул жөндө дагы сүйлөдүк. Өткөн сабакта бул ширк болуп эсептелинет. Эч кандай арбак карнабастан эле түрүлөр союп жей берет дагы. Арбактарга соун багыштасаң болот. Бирок арбактардан жардам сураган ал жакшы эмес. Ассаламу алейкум. Врачтар аборт жаса десе, жасаса канчалык күнөөкөр күнөө ден соолукка байланыштуу дейт. Эгерде ден соолукка байланыштуу болуп туруп аборт кылдыра турган болсо, ага шарият уруксат берет. Ошол баланы төрөй турган болсо, энеге олуттуу зыян келип өлүп кала турган болсо, анда баланы алдырганга уруксат берилет да, ал убакта алдырганга туура келет. Хижаб мусулман кийимиби же арабтардыкыбы дейт. Жок, бул мусулмандардын кийими, элечек дагы хижаб. Ошол курманжаны кийген кийимин дагы биз хижаб деп айтабыз. Хижаб деген сөз үстү башын жаба турган кийим деген эле сөз, урматтуу бир тууганым. Биз бала көрбөй жатабыз.
бата берип коюңузчу дейт. Кудай Таалам перзент берсин, уул берсин, кыз берсин, неберелерди берсин, чеберлерди берсин, кыбырларды берсин. Ошолордун бардыгынын жакшылыгын көргөндө Кудайым сизге насип кылсын. Атаны багыш парызбы же сүннөтпү дейт. Эгерде ата сиздин ошол жанагы жардамыңызга муктаж боло турган болсо, анда атаны баккан парыз болуп калат. Эгерде муктаж эмес болсо, ата өзүн өзү бага берет. Күйөөсү кайтыш болуп кеткен келин менен турмуш курса кандай болот? Таанышканда билген эмесмин, азыр жакшы көрөм дейт. Нике кыйдыра бер. Күйөөсүн өткөнү 4 ай 10 күн болсо, атасынын колун сурап туруп, никелеп үйлөнүп ал, жашыруун жашоо деген шариятта жок болот. Анан аны сени нике кыйганын билбестен бирөө никеси бар экен деп ойлоп туруп, анан сени диске тартып камерага тартып чыгарып берсе, элдин бардыгы ойнош экен деп ойлоп калат. Ошон үчүн сен жашырбагының ачыкка чыккының. Эркек киши кандай шекек такса болот, кайсы колуна дейт. Эркек киши шекек такпай койгону жакшы. Такыр таккысы келип атса, анда ошол оң колунун аты жогуна шекек таккан болсо, уруксат берилет. Алтын шекек такканга тыюу салынат. Үйгө кокустан күчүк келип калды, бакса болобу дейт. Ачка турган болсо тамак берип койсоңуз болот. Анан бага турган болсо бирөөгө бериңиз. Муктаждык жок болсо, бирок жанагыдай короо кайтарганга же болбосо башка бир маселе үчүн керек болуп калса, анда баксаңыз уруксат берилет. Пайызга акча алса болобу? Эком исламиктен же башка банктардан дейт. Жок, пайыз калгандын бардыгы арам, шарият ал нерседен тыюу салат. Ассаламу алейкум, парз намазына жетишпей калса, артынан жамаат менен окуса болобу? Албетте болот. 3 шарты бар. Кийинки жамаатка азан айтылынбайт, кийинки жамаатка коомат да айтылынбайт, кийинки жамааттын имамы алгачкы негизги жамааттын имамы турган мейрапка турбайт. Мына ушул 3 шарт сакталган учурда экинчи жамаат менен окуган сүннөт болот. Алам сырлары деп коюп жатат, ошого ишенип жатат. Ишенгендер бар, имандан чыгып атат, имандарын кайрадан жаңыртып алыш керек болот. Аларга мен коркуп атам, бир күн ошол жерге балия түшсө, адамдар кантип качып кутулат дейт. Аламдын баары Аллахтын колунда. Анан Аллахка каршы чыга турган болсо, Аллах азабын бере турган болсо, булар кантип сактанышат, ага акылым жетпейт. Намазды абдан эрте окуйм, 6да туурабы дейт. Азыр саат 6-дан 2 мүнөт өткөндө убага кирип атат. Ошол убакыт киргенден окуш керек. Андан мурда окуп алган болсоңуз өтпөй калат. Балки мына ушул күндөрү, бүгүн жума күнү болуп атса, анда ошол 6-дан бир 5-6 мүнөт өткөндө, 6-дан 5-6 мүнөт да ошол 5-тен 58-57 мүнөт өткөндө туура келип калат иншалла. Намазда колду кантип богулайт? Киндикпи? Киндиктин тепеси дами, паси дами дейт. Өзбекче бир тууганыбыз экен. Киндик байлаганда колду мына ушундай кылып, 3 жанагыдай ортон кол аты жок, анан сөмөй менен үчөөнү билектин үстүнө коюп, ал эми чыпалак менен баш бармак менен муундан буйттагы киндиктин астына коюп барет. Анан кичине семизерек адамдар жогору көтөрүлүп калса дагы макул, бирок сүннөтү кол киндиктин астына коюлуп окулат. Урматтуу, киндиктин пасида окулат. Сиздин тилиңизде айтканда, ассаламу алейкум, күйөөсүнө экинчи аял берсе бейишке түшөбү дейт. Эми экинчи аял алып берсе бейишке түшөт деген атайын бир мен маалыматты билбейт экен, балким ошондой маалымат бардыр. Бирок бейишке түшөм деп эле экинчи аял алып берем деш ар бир айга кыйын болот. Бирок аял күйөөңүздү бага албай атсаңыз, жетишпей калсаңыз, чачыңызды тарай албай калсаңыз, анда экинчи аял алып берсеңиз сизге дагы бир аз жеңилирээк болуп калат. Жүрөк көтөргөн жерлерге жүрөк көтөрсө болобу? Эгерде айылда кемпирлер жөн эле бычак менен таш менен көтөрсө бир жөн, анан коргошун куям, антем минтем дей турган болсо, анда ал нерсе күнөө болот. Суусап турганда таза сууну таза идиштен ичсе суусундугум канат. Ал эми таза эмес идиштен ичсем суусундугум канабы же экинчи суу ичким келбей калабы дейт. Аны ичип көрүп айт өзүң, аны менден сурабы, урматтуу бир тууганым. Аял киши күмүш обручальный шекек кийсе болобу дейт. Адатта аял киши алтын шекек тагынат. Анан кээ бир аалымдар ошол күмүш шекек аялда тагынбай койгону жакшы себеп дегенде, күмүш шекекти эркектер тагынат. Аялдар күмүш билерик тагынса, ал эми алтын шекек тагынса жакшы болот деген дагы пикир бар. Бирок ошого карабастан күмүш шекек тагынсаңыз боло берет. Ал эми обручальный кольцо деген сөз биздин шариатта жок. Никелешкенде шекек тагат деген жок. Бизде нике менен бардыгы бүткөн болот.
Саламатсызбы? Намазды хижап кийбей эле окуп жүрө берсе болобу дейт. Намаз окуп атканда жолукчан болуу керек. Жолугу жок окусаңыз намаз кабыл болбой калат. Намаз окуй бериңиз, бардыгы бара-бара ордуна иншалла келет. Айтымчыларга ишенсе болобу, эмнеге дейт? Ишенсе болбойт. Себеп дегенде булар жиндердин жардам менен иштешкендиктен буларга ишенүүнү шариятыбыз туура эмес деп билет. Урматтуу бир тууганым, үй бүлөңүзгө бата берип коюңузчу балдарыма дейт Назира. Кудай таалам үй бүлөбүзгө, элдин бардыгынын үй бүлөсүнө Кудай таалам береке берген болсун. Жолдошумдун иши болбой жатат. Улам бирөөсүбүз, экинчиси башы туман болду дейт. Кудай таалам туманын таратсын, башына иман берсин, ишин жүргүзгөн болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Биз үчүн дуа кылыңыз дейт. Айтор биздин передачабыздын бардыгы дуа бере турган болуп калды. Этегинде жалпы дуа кылабыз. Ошондуктан дуаларды окубай эле коеюн урматтуу бир тууганым. Менин аялым менен иним жыныстык катнаш кылып коюптур. Кызым бар, эмне кылам дейт. Кудайым сактасын. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Мен муну билбей окуп алыпмын. Билгенде ушул суроону окубайт элем урматтуу бир тууганым. Тооба кылгыла, тооба кылгыла, тооба кылгыла. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Жакшы жаман түшкө деп же болбосо жөн эле Кудайдын жолуна садака берип койсо болобу. Ооба. Жакшы түштү жакшы деп жоруңуз дагы, жаман түштү садака берип койсоңуз бардыгы ордуна келе берет. Ассаламу алейкум. Менин атым Гүлнара, атыңды өзгөрт, мааниси жаман дешет. Андай эмес, атыңыз Гүлдөй Нарктуу, Гүлдөй Нардуу, Гүлдөй Нардуу болсун деп ат койгон. Эч кандай атыңыз жаман эмес. Ассаламу алейкум, апама болушуп агама кол көтөрсөм кандай болот дейт. Агаңызга кол көтөрбөңүз, бирок апаңызды уруп аткан болсо анда тосуп, агаңызды тосуп калышыңыз керек болот. Эч андай мүмкүнчүлүк жол бербеңиз. Болбосо кичине түртүп койсоңуз дагы жарай берет. Ассаламу алейкум, өкүл ата, өкүл апа койсо шариятка туура келеби? Аллах разы болсун дейт. Эми шариатта өкүл ата, өкүл апа койсун деген жок, бирок биздин кыргыздын жакшы салттарынын катарына кошулат. Аны биз жокко чыгаргыбыз келбейт. Мындай да шариатта барбы жокпу деген маселе, бирок шариатка каршы келбеби деген маселе бар. Туура көк бөрү, өкүл ата кою сыяктуу, аш берүү сыяктуу жөрөлгөлөр шариатта жок, бирок шариатка жок болгону менен шариатка каршы келбейт. Жалпы максаттарына үндөшүп турат. Демек аны жокко чыгарган туура эмес болуп калат. Таксыр кыройт деген эмне? Кыройт. Мен силерге бу жерде кыргыз тилинен сабак бербейм. Кедегеде кыргызча сүйлөп койгон болсом туура деп, анан көрүнгөндү баарын айта бербей эле. Кыройт дегенде койду кайтарганда койлорго айтылган сөз болот. Чойт деп эчиге айткандай эле кеп болот. Ошондон кийин мында кыргызча словарды юдахинди сатып алсаңыз кечке карап окуй берет. Урматтуу бир тууганым. Мени төрөгөн аял тайенемди сабаган жана мени эки балам менен кубалап көп жамандык кылды дейт. Эми жамандык кылган болсо Кудайым жазалайт. Сиз ага жамандык кылбаңыз. Тамактан соң үй бүлө мүчөлөрү чогуу бата кылабы же
тойгону туруп кетсе болобу дейт. Эми чогуу бата кылып чогуу турсаңар жакшы болот. Бул негирлердей кылып тамакты бөлөк жебестен мусулманчылык ушундай жакшы. Мен Арабияга окууга барганда бир ошол кара калктардан бирөөсү келди дагы нары кара олтуруп тамак жеп өзү туруп кеткен таң калдым. Кандай маданият деп. Чындыгында туруп кетсе ар ким боло берет. Бирок үй бүлө деген ошон үчүн үй бүлө. Ошон үчүн ынтымагы менен, өзүнүн бирге туруп бирге отурганы менен, сүйлөшүп олтурган үй бүлө болуп, ошондуктан үй бүлөдө чогуу туруп чогуу олтурган жакшы. Бирөө келсе тура тур чогуу тамак жейли деп күтүп олтурат бизде. Демек, ошол биздин маданиятыбыз, ошол биздин адамгерчилигибиз болуп эсептелет. Маскап жөнүндө эмне айтпай койдуңуз дейт. Маскап жөнүндө да айта турган убага келер. Маскап кармаган важип болот, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум. Насвай чексе даарат бузулабы дейт. Толук айтып бериңиз. Толук ушул насвай чексең даарат бузулбайт. Бирок насвай чеккениң макрух тахрими, эшектин тезегин жегендей эле күнөөкөр болосуң. 6 жаштагы кызым түнкүсүн төшөккө бейшеп кылып коет. Кандай дуа бар дейт. Атайын магазинге барсаңыз, китеп магазинде, дүкөндө ошол жаш балдарга окуй турган ушундай дуалар бар. Маснун дуалар, кабыл болуучу дуалар деген ошол дуаларды жанагыдай издеп таап окусаңыз иншалла болот. Чубак ажы, сизге атайылап туура эмес суроо бергендер биздин кыжырыбызды гана келтирет, сиздин нервиңизди да Аллах өзү бекем кылсын дейт. Амин, амин, амин. Ассаламу алейкум. Шарият боюнча эркектер кичи заарасын олтуруп жасайбы? Ооба, колдон келишинче олтуруп жасаш керек. Бирок заара кылганда чачырабай турган жер болсо, туруп заара кылса деле уруксат берилет. Бирок олтуруп жасаганы максатка ылайыктуу. Сиз канча жаштасыз дейт. Менин жашымды сураба бир тууганым. Менин жашымды сурап не кыласың? Мен ушул өзүмдүн жашымдамын. Сирияда диний согуш болуп жатабы же политикалык согушпу дейт. Аны катышкандар билбесе бир неке деп айтыш кыйын. Бирок мен ойлойм бул жерде саясаттын сасык жыты келип турат деп. Ассаламу алейкум устаз, сиз менен күнүгө 3 күнгө чогуу даватка чыксак болобу? Дуа бериңиз дейт. Насип кылса чыгып каларбыз, ниет кылыңыз. Сиз кыргыз тилин ушунча так сүйлөйсүз, сизге Аллах ыраазы болсун дейт. Рахмат, рахмат, рахмат. Аллахым ыраазы болсун, жаратканым жар болсун, Кудайым кемчилик бербесин сизге, Теңирим тегиздик берген болсун. Эй кыргыз мусулман бир тууган, көз эмес көз болуп жазылат дептир. Эми туугандарыбыз бирибиз кыргызчаны үйрөтө турган болсок, анда телевизордун бети түтпөй калат. Ошондуктан туура чындыгында көз болуп жазылат. Аллах ыраазы болсун. Бул жерде бир тууган башка бир тууганга ант бергениң минтип жазгын деп айтыптыр. Саламатсызбы? Түшкөн же кыркылган чачты өрттөсө болобу же болбойбу дейт. Чачты өрттөгөн жакшы эмес, колуңуздан келсе жерге көмүп коюңуз, же болбосо жөн эле кадимки мусорго салып койсоңуз боло берет. Айт арапа күндө нанды өтө кымбат сатышат, кандай ойлойсуз дейт. Эми ошол алардын сезону. Ошон үчүн ушундай сатышат. Колдон келсе алыңыз, колуңуздан келбесе мурдарак жасап коюңуз. Менин колума Аллах деп чегилип жазылган өчүрсөм болобу? Эгерде өзүңүз чегип жазып алган болсоңуз өчүрүңүз, себеп дегенде даратыңыз жок, кусулуңуз жок калып каласыз дагы. Бул Аллах деген сөзгө урмастык болуп эсептелет. Аны дароо өчүртүңүз. Ушул берүү же сабак жагат жок дегенде бир жумада 5 жолу болгонго шарт барбы дейт. О Кудай Таала, мен өзү 2 жолу келгенде чарчап, аябай чарчап калам да, анан бир жумада 5 жолу болгондо бир аз кыйыныраак. Бирок үмүт кылабыз, иншалла чоң алымдар келип күн сайын ушундай сабактарды берип турат деп үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум. Мен 11 жылдан бери фарзантли булвайтат, дуа кылып коюң дейт. Аллахым сизге фарзант берсин. Урматтуу туугандарым, мына ушул Манас жаңырыгын көрдүңүздөрбү? Орустар туугандар, өзбек туугандар, түрк туугандар көрүп, ушунун бардыгы ушул жерде көрсөтүлгөн диний передачалардын негизинен себебинен деп ойлойм. Себеп дегенде бизде ушул жерде эч кандай улут деген, башка деген маселе жок. Мына ушунун өзү исламдын кандай дин экенинен кабар берип турат. Кудай Таалам сизге жана сиз сыяктуу перзентчокторго перзент берген болсун. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
يسر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kүйөөсү жок аял киши ажыга барса болобу, агасы менен, иниси менен, атасы менен, баласы менен барса болот, такыр болбосо күйөөгө тийип анан күйөөсү менен барсын. Менин балам сиздин дуа кылганыңызды көрүп, балам бизге дуа берет, балама дуа берип коюңуз. Балам аты Дастан сизде илимдүү болсун. Дастан Кудай кааласа Абу Ханифада илимдүү, Имам Бухарида илимдүү болсун. Кудай Таалам адал ырзыксы менен берсин. Кудайым тилегиңизди кабыл кылсын. Саждага баратып тизесин кармап турганда да таянып турса болобу. Эгерде белиңиз ооруп турган болсо болот, белиңиз оорубай турган болсо таянбастан, түшүп таянбастан турганыңыз жакшы. Тайнебиз бизди каргап шилеп, болгон нерселерин алып кеткен, өзү ичет, кайра келип туруп эмне кылсак, жаман болсо дагы тайне. Агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың? Аргымакты жаман деп бууданды кайдан табасың? Саңа бирөө жакшы тайнесиме деп арендага берип койбойт. Ошондуктан кайра үйүңөргө киргизгиле. Арбак колдойт деген туурабы? Эгерде арбак колдойт дегенде арбак шапаатчы болот десек туура болот дагы, бирок арбак ибадат кылат, арбак сактап берет, арбак ошонун бардыгын өзү бүтүрүп пайда зыян берет десек, анда күнөөкөр болуп калган болобуз. Таксыр чач боесо намаз жүрбөй калабы дейт. Эгерде краска менен боесо намаз жүрбөй калат дагы, эгерде табигый боек менен болсо анда даарат жүрө берет. Кайненем баламды бербей көргөзбөй жатат. Кайненем себеп болуп ажыраштырган, эмне кылам дейт. Жок, ага укугу жок. Шарият тараптан дагы, сот тараптан дагы баланы багуу сенин укугуң болуп эсептелет. Саламатсызбы, кызымды бий кружогуна жиберсем болобу? Жашыраак болсо, жалаң кыздар болгон жерде ошол бийлеп, мындай бир дене боюн түздөгөнгө болот, бирок ошону кесип кылып албасын. Эркектер аралашкан жерде аны бийлебесин. Бийлет дегенде кандай? Кыймылдагандын эрежесин, этикасын үйрөнсүн деген гана сөз болот. Келинчегимди кантип ыраазы кылсам дейт. Ошол келинчегиңди ыраазы кылсаң, келинчегиң ыраазы болгон болот. Анды кантип ыраазы кыласың? Аны сен өзүң менден жакшыраак билесиң, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум, түлөө садакабы же кудайыбы дейт. Түлөө деген тилөө, ошол садака, ошол кудайы, булардын бардыгы бир эле маселе. Мүчөлүү жашта кан чыгарып кызыл кийет деген туурабы? Албетте бул туура эмес, апенделердин сөзү. Андан кийинки биз баланы, кызды кантип тарбиялайм? Кызым 3-тө, балам 2-де, устат айтып коюңуз дейт. Мусулман жашоо менен жашасаң, жашооңуң баары исламча болгон болсо, муна ошол балаларыңа берилген туура тарбия болот. Уйду жасалма жол менен тукум салса болобу, рахмат? Албетте болот. Аны жок деп айтышыбыздын өзү туура эмес болуп калат. Менин түшүмө намаз китеп кирип, анан бирөөлөр менден Куранды, намазды кайра алып ал деп айтор, намаз оку тууганым. Көрдүңбү? Кудайым сенин түшүңө кирип намаз оку деп айтып атат. Ошондуктан тезирээк оку. Ассаламу алейкум. Сүлүк курт менен дарылоо Куранда барбы, пайдасы кандай? Куранда бар экендигин билбейм, маалыматым жок. Азыр келиндер эркексиз эле урукту салдырып төлөп жатат. Буга Куранда кандай жооп бар дейт? Урматтуу бир тууганым, сиз менин бактылуулуктун формуласы деген китебимди карасаңыз, ошол жерде карын эне кайгысы деген макалам бар. Ошол макалада ушул маселени зерикпей сизге жазып бергем. Таап окусаңыз иншалла жакшы болот. Же Ислам жол сайтына кирсеңиз, ошол жерде ушул макала жарыяланган. Ассаламу алейкум, карызын бербей качып кеткендер кандай жазалат? Рахмат, уурларда эле болот. Багымдат намазын саат 7:35-те окуйбуз. Кээде кеч туруп калам, 7:50-дө, анан саат канчага чейин каза болбойт. Ошол намаздын календар деген китепти алып туруп, ошол календарга карасаңыз жакшы болот. Же болбосо күн сайын Манас чаңырыгынын радиосун уксаңыз, сиздерге намаздын убактыларын күн сайын берип турат. Аялым менен жыныс катнаш болгондон кийин кусусуз бала эмизсе болобу дейт. Болот. Ошол эмчегин бир аз жууп, же болбосо нымдуу кездеме менен сүртүп алсын. Намаз окуш керек. Мектепте окуган жокмун. Тамга тааныбайм, эмне кылайын? Үйрөн тууганым. Кыргыз тамга 36 тамга, араб тамга 28 тамга үйрөнүп алсаң бардыгын тез эле жаттап аласың. Акарачка жесе болобу дейт. Акарачка эгерде адал болсо болот, арам болсо болбойт. Дем салгандын жол жобосун жана кайсы аяттардан окуп түшүндүрүп берсеңизчи.
дем салганда бисмиллахир-рахманир-рахим деп билген аяттарын окуй бересиң, анан шиф деп туруп шифа болсун деп дем салсаң иншалла бардыгы жакшы болот. Кайнене мени кемсинтип, каргап, көңүлүмдү калтырды. Жолдошум кол көтөрдү. Кудайым сабыр берсин. Кудайым кайненең менен жолдошуңа инсаптуулук берген болсун. Ассаламу алейкум таксыр. Менин жолдошум каза болуп калган. 3 уул, 1 кызым бар. Эркектеримди кайын журтум алып атат. Шариатка туура келеби дейт. Шариат боюнча балдарда, кыздарда энеси багат. Балдар жанагыдай истинжа кылганга жарап калган учурда бул 10 жаш, 12 жашка туура келет. Атасынын колуна келет, же чоң атасынын колуна булар тарбия берет. Ал эми кыз киши бул энесинин колунда балагатка жеткенге чейин болот. Бирок булардын бардыгы эне турмушка чыгып кеткенге чейин, урматтуу бир тууганым. Келин жаман чыгып калса, жакшы уулдун келечегин сактап калыш керек. Ошондуктан жаман келин эртерээк эле кетирип жиберсе болобу, рахмат дейт. Ошол жаман чыккан келинди алып атканда эмне кылып жүрдүңүз эле? Ал бирөөнүн баласы. Сиз дагы бирөөнүн келини болгонсуз. Ошентип сизди кетирип берсе, ошол жакшылыгыңызды туй албай калат элеңиз. Ошон үчүн сабыр кылсын, жакшы келин алып берсеңиз, дагы бир келин алып бериңиз. Бир эркекке 1 аял, 2 аял, 3 аял, 4 аял алса дагы шарият боюнча уруксат келе берет. Ажы, мен сиздердин сөздөргө ишенбей калдым. Сиздер алкымы бузук чоңдордон айырмаңар жок экен деп айтып атасыз. Эми бул сиздин пикириңиз, менин жеп атканым, урдап атканым көрсөңүз бир жөн. Бирок кээде ушул сиз башка динде окшойсуз деп ойлоп калдым. Себеп дегенде мусулманчылык тараткан адам ушундай сөздү айтып, мен ачууmu келтирип, ошону менен ырахат алгыңыз келип турса керек дейм. Ишенсеңиз ишениңиз, ишенбесеңиз ишенбеңиз. Сизге ишен деп жалдырабайбыз. Ишенсеңиз дагы сизге рахмат деп айтпайбыз. Кудай үчүн ишениңиз, ишенбесеңиз ишенбей эле коюңуз. Бара турган жериңиз тозок же бейиш болот. Андан башка бара турган жер жок болот, урматтуу бир тууганым. Намазды тар кийим же шым кийип окуса болобу дейт. Тар кийим обтяжка деп коет, ошондой кие турган болсо болбойт. Эгерде кененирээк болсо эркектерге болот, ал эми аялдарга ал дагы болбойт. Үзүнөн эмне узунураак кийим кийиш керек. Шакек же сепочкада Аллах деген жазуу болсо тагынса болобу дейт. Жок, тагынганга болбойт, урматтуу бир тууганым. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбыздын этегине чыгабыз. Колубуздан келишинче суроолорго жооп бердик. Кудай Таалам баарыбыздын тилеген тилектерибизди берсин. Ким кандай арзу максат менен арыз суроо жазган болсо, Кудайым ошонун тилегин кабыл кылган болсун. Кудай Таалам жакшыга шерик кылып, жамандан алыс кылсын. Дагы кийинки жолу көрүшкөнгө чейин Кудай Таалам баарыбызды өзүнүн аманчылыгында сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.